Кутман таңыңыздар менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Силер билесиңерби түрмөгүнөн сиздер үчүн өтө пайдалуу болгон тоо балынын касиеттери тууралуу айтып беребиз. Илгертеден эле ата-бабаларыбыз ар кандай ооруга чалдыккан адамга дароо дары-дармек колдонуудан мурда өзүнүн шыбасын берсин деп тоо балын колдонуп келген. Мына ушул балдын адам ден соолугуна тийгизген дарычылык касиетине токтололу. Ашказаны ооругандар үчүн, ашказанында жарасы барлар үчүн, гастриттен жабыркагандар, организминде кычкылдуулугу жогорулап кеткендер балды дарычылык максатында колдонсо абдан пайдалуу. Эгерде 12 ичегиде жарасы барлар эртең мененки тамакка чейин 1,5 саат убакыт калганда, ал эми кечки тамактануудан 3 саат өткөндөн кийин колдонуусу абзел. Балды 1 стакан кайнак сууга аралаштырып ичсеңиз, зарынадан жана көңүл айланып, баш оорудан арылтат. Балдын дарылык өлчөмү ашказаныңызда жараңыз болсо, эртең менен 30-60 грамм, күндүз 40-80 грамм, ал эми кечинде 30-60 грамм жакшы таасирин тийгизет. Эгер ушул эреже менен колдонсоңуз, көкүрөгүңүздү ачуу үчүн 300 грамм балга 200 грамм мурчту аралаштырып, күнүнө 3-4 маал ичүү сунушталат. Тамак ооруп, ангинаңыз кармап калган учурда 1 тоголок пиязды туурап, ага 1 чай кашык балды кошуп, маңызына чыгара жакшылап чайнап, андан соң жутуңуз. Натыйжасы дароо билинип, өзүңүздү жакшы сезе баштайсыз. Жогорудагыдай эрежени 1 жумада 3 маалдан откарсаңыз, тамагыңыздын ириңдөөсү да аягат. Эрин жарылганда, кээде адамдардын эрди жарылган кезде уктар алдында бир аз таза балды эриңизге сүйкөп жатсаңыз, жарылбай жумшарып калат. Ал эми нерв оорусуна чалдыккандар үчүн да жана өзүңүздү ар дайым чарчаңкы абалда сезсеңиз, күнүнө 100 же 120 грамм балды жесеңиз, натыйжасында өзүңүздү жеңил сезип баштайсыз. Балды негизинен муздак суу менен эмес, өтө ысык суу менен дагы эмес, мейлин суу менен ичип, же болбосо сүттөлгөн чайга кошуп ичүү сунушталат. Мисалы, беттеги каратактардан арылууда 2 аш кашык күрүчтү майдалап, ага 1 чай кашык уксузду жана 2 чай кашык балды аралаштырасыз. Даяр болгон масканы коердон мурун перекс водороду менен аны кебеске жакшылап сиңирип алып, жүзүңүздү 1 сыйра сүртүп алыңыз. Андан соң масканы коюп, 20 минутадан кийин жылуу суу менен жууп саласыз. Аталган ыкманы 2 жума күн алыстан кайталаңыз. Кан тамырларды тазалоо үчүн сарымсактын ширесин сыгып алып, ага тең өлчөмдө бал аралаштырылат. Бул аралашманы тамакка чейин 3-4 маалдан 5 жумага чейин ичүү керек. Бөбөктөр ооруп калган учурда бал менен зайтун майын тең өлчөмдө аралаштырып, күнүнө 1 чай кашык менен 3 маал ичирүү керек. Бул аралашманы көк жөтөлгө да колдонуп келишет. Чындыгында тоо балынын касиети мына ушундай өтө адам үчүн пайдалуу. Ошондуктан ар дайым бал менен чай ичип жана жогорудагы эрежелердин бардыгын тең кайталасаңыздар, сиздердин ден соолугуңуздар мыкты болот.